السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وكرما يا أرحم الراحمين. Туғандар, бүгін бұйырса, адашу саждасының екінші сабағы улантырабыз туғандар. Кече биз важиптер жана фарз амалдар ошол сажда адашу саждасына тиешелүү болгон ошол амалдар карап чыгып, анан мисалдарга келип токтогонбуз туғандар. Мисалдарга келип токтогонбуз бул жакта экен. Мисалы туғандар. Эми баягы мындайча айтканда жашоодогу амалдарды көрөбүз. Намаздын мурун белгиленген важип амалдардын арасында төмөнкүлөр бар. Жогору жакта биз важип амалдарды айтып кеттик, эми ошолордун арасында төмөнкү бар дедик. Эмне Фатиха сүрөсүн жана дагы зам сүрө окуу важип амалдардан болгондуктан тугандар, караңыздар. Фатиха сүрөсүн окугандык важип амалдан, жана дагы Фатихага зам сүрөнү кошуп окугандагы важип амалдардан болгондуктан караңыз, важип Фатиха зам сүрө важип дедик. Эми караңыз. Эгер намаздын биринчи эки рекетинде Фатиха сүрөсүн толугу менен же көпчүлүк бөлүгүн таштап койсо, анда адашуу саждасы важип болот. Фатиха сүрөсүн окубай койдуңуз, же Фатиханын көпчүлүк бөлүгүнү. Фатиха 7 аяттан турат, то есть 6 аят. Ошонун үчөөсүн же үчөөдөн көп 4 аят таштап койдуңуз, эмне кыласыз? Адашуу саждасын кылып бересиз. Ал эми фарз намаздардын акыркы эки рекетинде таштаса, анда ал эки рекеттерде Фатиханы окуу сүннөт болуп, адашуу саждасы талап кылынбайт. Көрдүңүздөрбү? Эгерде экинчи жана кечиресиздер, үчүнчү жана төртүнчү рекетте Фатиханы окубаса, адашуу саждасы милдет болбойт. Бирок сүннөттү таштаган болуп кемчиликтүү болуп калат дагы, таштабай окуш керек негизичи. Ошондой эле туугандар, бизде Кыргызстанда кээ бир молдокелерибиз, кээ бирөөлөр каза намаздарды окуганда 3-4 рекетте Фатиханы окубай эле 3 жолу тасбих айтып туруп, намаз улантырып кетсе, эме кылса болот деп айтат экенчи, каза намаздарды окуса деп. Жок, бирок эме биздин китептерде келүүсү боюнча эмне жок, таштабастан улантырып окуш керек туугандар. Таштабастан улантырып окуш керек. Фарз намаздарда дагы, каза намаздарда дагы эмне кылабыз? Фатиханы таштабастан окуйбуз туугандар. Кийинки мисал биздин жашообузда боло турган нерседен. Эгерде фарз намаздын алгачкы эки рекетинде Фатиханы кайталап окуса, фарз намаздын биринчи жана экинчи рекетинде Фатиха сүрөсүн 2 жолу кайталап окуду, же 3 жолу, же 5 жолу окуп салды. Анда ага адашуу саждасы важип болот. То есть эмне? Адашуу саждасын кылып бериш важип болот. Себеби бул аркылуу зам сүрө окуу кечигип калат. Эмне? Зам сүрөнү биз Фатихадан кийин дароо окуш керек деп айттык. Эми ошол ажырагыс бөлүгү болгондуктан, зам сүрөнү Фатихага дароо кошуп окуш милдет болгондуктан эмне? Кечигип кетти. Ошондуктан эмне кылабыз? Адашуу саждасы милдет болуп калат. Фатихадан кийин мына могул экини карасаңыздар, бул жакта да илимий нерсе айтып кеткенбиз. Фатихадан кийин дароо зам сүрөнү кечиктип окуу важип амалдардан, көрдүңүздөрбү? Бирок эгер Фатиханы сүрөдөн кийин кайталап окуса, же акыркы эки рекетте кайталаса, анда сажда важип болбойт. Эмне экен? Биринчи Фатиханы окудуңуз, анан кийин зам сүрөнү окудуңуз, анан кайра Фатиха кайталап окусаңыз эмне болот? Сажда милдет болбойт, бирок намазыңыз кемчиликтүү болуп калат. Ал эми же 3-4 рекетте Фатиханы 2 жолу же 3 жолу окусаңыз, эмне адашуу саждасы милдет болбойт. Кийинки мисал. Эми олор баары жашоодо болуучу нерселер да, сизде болбосо кээ бирөөлөр болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан булардын баарын айтып кетебиз. Кийинкиси. Эгер намаз окуучу адам Фатиханы эле окуп, зам сүрө кошпосо, ага адашуу саждасы милдет болот. То есть зам сүрөнү таштап кеттиңиз. Же болбосо ошол зам сүрөнү ордо окулуучу нафил баягы аяттарды окубай таштап кеттиңиз. Ушунда дагы эмне? Адашуу саждасы милдет болуп калат туугандар. Адашуу саждасы милдет болуп калат туугандар. Кийинки мисал, эгер Фатиха менен бирге кыска бир аятты гана окуса, анда да адашуу саждасы важип болот. Караңыздар туугандар, көңүл буруңуздар, могул жерде кыска бир аятты деп жатабыз. Кыска бир аятты, кыска. Узун бир аят окуса, адашуу саждасы милдет болбойт. Кыска бир аят окуса, адашуу саждасы милдет болот. Неге дегенде, Фатихадан кийин узун бир аят окуш
же кыска 3 аят окуш важип. Эми эгерде сиз кыска 3 аят окубастан бир эле кыска аят окуп койсоңуз, адашуу саждасы милдет болуп калат. Мисалы, Фатиханы окуп вала далин дедиңизде ар-рахман деп рукуга кетип калдыңыз. Намазыңыз кемчиликтүү болуп калды, акырында адашуу саждасын кылып бересиз туугандар. Эгер атайлап калсаңыз, кайра баштан окуп бересиз. Себеби Фатиха менен кошо узун бир аят, караңыздар, узун бир аят же 3 кыска аят окуу важип. Ошол важип амал таштагандыктан адашуу саждасыны кылып бересиз. Түшүнүктүү эле. Кийинки маселе. Эгер зам сүрөнү Фатихадан мурун окуса, адашуу саждасы важип милдеттүү болот. Биринчи зам сүрө окудуңуз же 3 кыска аят же бир узун аят окудуңузда, анан кийин Фатиханы окудуңуз. Эмне кыласыз? Адашуу саждасыны кылып бересиз. Неге дегенде туугандар, биз кече айтканбыз, эмне деп айтканбыз? Фатиханы эмеден биринчи окуш, Фатиха менен Фатиха окуп, Фатихадан кийин зам сүрөнү окуш милдет деп айтканбыз, Фатихага зам сүрө же 3 кыска аят же бир Фатиха сүрөсүн зам сүрөдөн мурда окуш, мынакей. Ушул нерсе важип. Ушул нерсени таштагандыктан эмне болуп калат дедик? Могу важипти таштагандыктан адашуу саждасын кылып бересиз туугандар, Түшүнүктүү эле да. Кийинки маселе. Эгер адам аятты рүкүдө, баягы Куран окуй турган аятты рүкүдө же саждада, ордунан турууда же отурууда окуса, ордунан туруп жатканда же отуруп жатканда окуса, адашуу саждасы важип болот. Себеби бул орундар Куран окуу үчүн ылайыктуу эмес орундар. Мындайча айтканда, сиз шашып жатасыз да, Алхамдулилlah далин дедиңизде анан зам сүрөнү окуп жатасыз. Мисалга ар-рахман алламал Кур'ана халакал инсана деп рүкүдө туруп алып окуп жатасыз да. Кетип калдыңыз рүкүгө 1-2 аятчы. Эмне болуп калат? Адашуу саждасы милдет болуп калат туугандар. Же болбосо саждада, мисалга саждага туруп субхан раббиял а'ла деп айтайын дедиңизден Кур'ан окуп кеттиңиз. Субханаллази асра би абдихи лейлан минал масжидил харам деп кырат кылып жатасыз саждадачы. Эмне болуп калат? Адашуу саждасыны кылып бересиз бул учурларда. Мисалга баягы кээде аттахиятта болот туугандар, аттахиятта отуруп эмне Алхамдулилlah раббил аламин окуп салабыз да. Фатиханы окуп салабыз. Ушул учурларда эмне адашуу саждасы милдет болуп калат туугандар. Кийинки маселе. Эгер 4 рекеттүү фарз намаздарынын акыркы 2 рекетинде зам сүрө окуса, ага адашуу саждасы важип болбойт, мынакей важип болбойт туугандар. Фарз намаздарда көңүл бурасыз туугандар, бул илимий маселе болгондуктан, фыкый маселелерди айтып жатканыбыздан ар бир сөзгө, ар бир тамга көңүл буруңуздар. Анан кийин эртең молекилер мынтип айтты, могу китепте мынтип жазылып турат экен деп адамдардын башын оорутпаңыздар. Маселеге биринчи туура түшүнөйлү, анан ошол маселени туура жеткирейли. Анан туура амал кылайлы. Жөндөн жөн эле аралаштырып салганга болбойт туугандар. Түшүнүктүүбү? Эмне дедик? Фарз намаздарда, болгондо дагы 4 рекеттүү фарз намаздарда, ошондо 3-4 рекетке Фатихадан кийин зам сүрө кошуп салса, адашуу саждасы милдет болбойт. Кайра кайталайбыз. Фарз намаздардын 3-4 рекетинде Фатихадан кийин зам сүрөнү кошуп окуп салса, адашуу саждасы милдет болбойт туугандар. Түшүнүктүү эле? Анткени бул рекеттер кыраат кылууну тоспойт. Алымдар эмне дейт? 3-4 рекетте дагы кыраат кылсаң болот, кандай эле Фатиханы кыраат кылгандай, беркилер кыраат кылсаң болот, бирок кыраат кылбаш керек. Эгер кылып койсоң, адашуу саждасы милдет болбойт деген сөз, Кыям кыраат кылуунун орду, бирок макрух амалдардан болот. Макрух кылган болосуз, кылбаш керек. Кийинки маселе. Бул Фатихага тиешелүү, анан зам сүрөгө тиешелүү болгон маселелер болду биринчиси. Эми экинчиси, кунут дуасыга тиешелүү болгон маселе. Кече кимдер суроо берип жатты кунут дуасы боюнча кандай кылабыз деп. Бул жакта айтабыз, эми ошол маселени карап угуңуздар. Кунут дуасы. Эгер кунут дуасы ташталса, адашуу саждасы важип болот. Бирок кунут дуасын окубаптыр, кече суроо берди го бизге. Кунут дуасын окубай койсок не болот десе, окубай койсоңуз, кунут дуасы дегенден максат туугандар. Дуа окубай койсоңуз, бул жакта кунут дуасы деп, кунут деп таштап айтып койдук. Кунут дегени туугандар ошо дуа. Дуа кылууну таштап койсоңуз, эмне кыласыз? Баягы витр важиптин 3-рекетинде дуа кылууну таштасаңыз, адашуу саждасыны кылып бериш милдеттүү болуп калат туугандар, Аны таштоо рүкүдөн баш көтөрүү менен болуп калат. То есть таштады деп качан эсепке алынат? Мисалга көбүнчөсү эми адашып кетебиз да. Намаз окуп жатып, Аллаху акбар дедик дагы, баягы 3-рекетте Фатихадан кийин зам сүрөдөн кийин рүкүгө кетип калабыз да туугандар. Рүкүгө кетип калабыз. Эми ошол рүкүгө барып жетсек эле бүттү, адашуу саждасын кылышыбыз керек болуп калат. Неге дегенде, сен рүкүгө жеткенден кийин, мен кунут дуасын унутуп калыптым деп туруп кайра кунут дуасын окусаң болбойт. Неге дегенде, сен уже турганыңда рүкүнүн турду, рүкүң бүттү болуп эсепке алынат дагы, кунут дуа окулунбай калып ташталып калат. Ошондуктан
Эмне болот? Рүкүгө сен барып калсаң, анда адашуу саждасын кылып бериш керек болуп калат. Ошону менен намаз болуп калат. Аны таштоо рүкүдөн баш көтөрүү менен болуп калат. Эгер адам рүкүдө туруп кунутту окубай унутканын эстесе, анда кайра туруп кунут окуйт. Туурараак пикир боюнча. Туурараак пикир боюнча. Эгер адам рүкүдө туруп кунут окубай унутканын эстесе, анда кайра туруп кунут окуйт туурараак пикир боюнча. Бул Фатиха же сүрөнү таштоо сыяктуу дейт. هذا ما روي عن أبي يوسف لأنه له شبه بالقرآن قال الشلبي في حاشية على التبيين وهو لا وجه الثاني أنه لا يعود إلى القيام ورجح في البداية والفتوى ينظر حاشية شلابي бул жакта ошону айтыптыр эми ыштылаптын немеси боюнча Абу Юсуф Шараби حاشية على табийине ушуну айтыптыр эмизде макул рүкүдө болуп калса рүкүдөн туруп деле кунут дубасын окуса болот экен үчүнчү туугандар кунут дубасына тиешелүү болгон маселе ушул кыска эле кунут дубасын таштайсың же таштабайсың ушул эле маселе да туугандар эми караңыздар курман айт жана орозо айт намазында такбирлер туугандар курман айтта жана орозо айтта кошумча 6 такбир бар ошол 6 такбирдин баардыгы важип болот эгерде бирөөсүн таштап кетсеңиз эмне болуп калат адашуу саждасын кылыш милдеттүү болуп калат караңыздар буга тиешелүү болгон маселелер эгер такбирлер толугу менен же бирөөсү ташталса адашуу саждасы важип болот баягы такбирлерди сиз таштап кетсеңиз бирөөсүнү таштаңыз экөөсүнү таштаңыз үчөөсү төртөө бешөө же алтоо баарын таштап кетсеңиз аны эмне сажда адашуу саждасы милдет болуп калат туугандар адашуу саждасы милдет болуп калат ошондуктан эме курман айтта орозо айтта кошумча такбирлерди таштабаш керек эгер таштап кетсе адашуу саждасы милдет болот кайра кылып берет кийинки маселе эгерде айт намаздарында экинчи рүкүүгө кетүүдө айтылуучу такбир ташталып калса анда адашуу саждасы важип болот биз кечээ айтканбыз туугандар айт намаздарынын экинчи рекетинде рүкүүгө бара турган баягы 3 жолу аллаху акбар деп такбир айтабыз да ошондон кийин 4-чү жолу аллаху акбар деп рүкүүгө барабыз ошол рүкүүгө барганда айтылуучу такбир калып кетсе ушул ал да важип болгондуктан калып кетпегени үчүн адашуу саждасын кылып бериш милдет болот ал эми башка намаздарда баягы намаздардын ортосунда рүкүүгө бара турган рүкүнө тура турган саждага бара турган саждана тура турган такбирлер калып кетсе анда эмне адашуу саждасы милдет болбойт туугандар себеби бул такбир то есть ошол такбир айт намазында экинчи рекетте рүкүүгө бара турган такбир айт намазынын кошумча такбирлерине байланыштуу болгондуктан важип болуп эсептелинет эмне важип болуп эсептелинет ал эми биринчи рүкүүгө баруучу такбир ташталса адашуу саждасы милдет болбойт саждага баруучу же биринчи рүкүүдөгү же башка намаздардагы такбирлер баягы такбир дегенде такбир тахримирден башка намаздын ичинде такбирлер туугандар анткени ал айт намазынын важип такбирлерине кошулбайт туугандар кийинки маселе үн чыгарып жана купуя окуу маселелери боюнча туугандар биз айтканбыз эркек кишилер жамаат менен болгондо бул эми азыркы бул маселе аялдарга да тиешелүү көбүнчөсү эркектерге тиешелүү үн чыгарып дегенде эркектерге тиешелүү кечээ биз айтканбыз пешин менен асырды эркектерден аялдардан жалгыз окугандан казакылуу окусаңыз да жамаат менен окусаңыз да иштен окуйсуз то есть баягы фатиханы зам сүрөнү кыраат кылып чыгарбайсыз туугандар ал эми эркек кишилер жамаат менен окуганда багымдатты шамды кутандын биринчи жана экинчи рекетинде фатиха зам сүрөнү үн чыгарып окуш керек такбирлердин баарын үн чыгарып айтыш керек аял кишилер дайыма иштен окуйт аял кишилерге жамаат жок билебиз аялдар дайыма ичинен окуш керек туугандар эми ошол маселе боюнча чүнкү ушул кайданы билдик эми ушул кайдага каршы чыгып койсоңуз адашуу саждасын кылып бересиз азыр айтабыз эгер адам жашыруун купуя окула турган жерде үн чыгарып окуса же тескерисинче үн чыгаруучу жерде жашыруун окуса анда ага адашуу саждасы важип болот бул кимдер эркектерге аялдар деле Аллаху алам кыскасы эркектердикин айтып турайлы эркектер мисалга пешин менен асырды үн чыгарып окуп салды да кээде болот туугандар ушундай нерсечи жамаат мененсиң анан үн чыгарып же үйдө өзүң окуп жатасың үн чыгарып салдың да эмне кыласың адашуу саждасын кылып бересиң ал эми багымдат менен шам куптанды жамаат менен окуп жатканда үн чыгарбай окусаң адашуу саждасын кылып бересиң ал эми өзүң жалгыз окусаң үн чыгарбай окусаң да болот үн чыгарып окусаң да болот айырмасы жок кийин маселе эгер жашыруун жерде үн чыгарып окуса бул аз же көп болсун адашуу саждасы важип милдеттүү болот кандай аз же көп болсун мисалы пешин менен асырда
аз же көп болсун үн чыгарып окуп салсаңыз эмне болот? Адашуу саждасын кылып бересиз. Эгер үн чыгаруучу жерде купуя окуса, анда мындай каралат. Караңыздар, үн чыгарып баягы жамаат менен окула турган жерде эркектер багымдап шам кутанда үн ичинен окуп салсаңыз, анда мындай деп карайбыз. Эгер Фатиха же анын көп бөлүгү жашыруун окулса, сажда важип болот. Фатиханы толук бойдон же Фатиханын көпчүлүк бөлүгүнү иштен окуп салсаңыз, эмне болот? Адашуу саждасы милдет болуп калат. Ал эми аз бөлүгү болсо важип эмес. То есть Фатихада Альхамдулилlah Роббил алемин ичиңен айтып койдуң да. Адашуу саждасы милдетпи? Жок, милдет эмес бул учурда. Эгер бул окуу зам сүрөдө болсо, анда намаздын жарактуу болушуна жеткен өлчөм менен бааланат. Эгерде сен Фатиханы окудуң, ола долин дегенден кийин эмне зам сүрөнү окуганда иштен окуп салдык да. Эми иштен окуганда эмне болуп калат? Адашуу саждасы качан милдет болот? Эгер 3 аят окусак, 3 кыска аят, же бир узун аят, же бир ошонун өлчөмүнчөлүк нерсени иштен окусак, ошондо эмне болуп калат? Адашуу саждасы милдет болот. Мисалы, караңыздар. Фатиха менен Фатиханы окудук, үн чыгарып окудук, багымдыкта. Анан кийин Ар-Рахман алламал Кур'ан халакал инсан деп 300 окуп салдык да. Эми ал адашуу саждасы милдет болуп калды. Ошол көңүл бурабыз. Себеби жашыруун окуу зарыл болгон жерде, баягы иштен окуй турган жерлерде үн чыгарып окуу тескерисинче окуганга караганда көбүрөөк туура эмес. Жаман көрүнүш. Пешин менен асырда үн чыгарып окуш керек эле, сен үн чыгарып окусаң, бул эмне? Баягы үн чыгарып окула турган жерде үн чыгарып окуганга караганда өтө жагымсыз, жаман көрүнүш. Анткени үн чыгаруучу намаздардын айрым бөлүгүндө, мисалы, акыркы 2 рекетте Фатиха жашыруун окууга уруксат берилген. Неге дегенде, бизде билебиз, үн чыгарып окула турган намаздардын башкы биринчи, экинчи рекетте эле үн чыгарасың, баягы шам менен кутканда, биринчи, экинчи рекетте эле үн чыгарасың, калган 3-4 рекетте үн чыгарбай окуйсуң. Ошол кыяс болгондуктан, бул эми баягы фыкый маселе болгондуктан, ошондуктан баягы эмеге караганда, пешин менен асырды үн чыгарып окуганга караганда бир кыйла эсе жаман көрүнүш туугандар. Кийинкиси, 5-чи маселе, бул эми эмеге тиешелүү болгон маселе болду туугандар. Үн чыгарып, анан үн чыгарбай окула турган маселеге тиешелүү болду. Кыскасы, ушул жерден ким ката келтирсе, могул жакта айткан маселелерди карап, ошого карап эме кыла алса болот, кыяс кылып түшүнүп алса болот. 5-нчиси туугандар. Биринчи аттахиятка отуруу жана 2 аттахияттын калимасын окуу. Эмне? Баягы 3 рекеттүү, 4 рекеттүү намаздарда 2-нчи рекеттен кийин аттахиятка отуруу важип билебиз, Эми ошол биринчи аттахиятта, анан акыркы аттахиятка отурууда аттахият калималарын окуудун өкүмдөрү боюнча. Качан адашуу саждасы милдет? Бул жакта өкүмдөрү деген туугандар, кече айтып кеткендей, бир гана адашуу саждасына тиешелүү болгон өкүмдөрдү айтып жатабыз. Башка өкүмдөр менен байланышканыбыз жок биз, Көңүл бурабыз. Караңыздар, эгерде адам биринчи же акыркы отурууда аттахиятты таштап окубай кетсе, ага адашуу саждасы важип болот. Эмне? Эгер адам биринчи же акыркы отурууда отурду, бирок аттахият окубады да, жооп менен отурат. Фатиха окуп салды ордуна. Же болбосо башка нерсе кылып салды. Анан туруп кетти. Бул адам эмне болот? Адашуу саждасы бул адамга милдет болуп калат. Экинчи маселе, эгер адам аттахиятты тик турган абалында, же рүкүдө, же саждада окуп алса, ага адашуу саждасы милдет болбойт. Турганыңызда Альхамдулиллах Роббил алемин деп окуш керек эле, сиз эмне кылдыңыз? Аттахияту лиллахи ва салавату тайибат деп окуп салдыңыз. Милдет болобу? Адашуу саждасы милдет болбойт. Же рүкүдө туруп окуп салдыңыз, же саждада туруп окуп салдыңыз. Милдет болобу туугандар? Жок, милдет болбой калат, Себеби аттахият зикир болуп эсептелет. Зикир деген эмне? Куранда айтыла турган, Аллахты эстете турган амалдардан, калималардан. Ал эми бул орундар зикир үчүн жарактуу. Намаздын ичинде Аллахтан зикир кылсаң болобу? Ооба болот. Эми ошол аттахият Аллахтын зикиринен болгондуктан, намаздын ичинде ошондой жерлерди аткарып койсоң, намазың да бузулбайт, адашуу саждасы да милдет болбойт. Бирок кылган жакшы эмес, кылбаш керек. Кылып койсоң макрух болот. Кийинки маселе. Эгер биринчи отурууда аттахиятты кайталап кайра окуса, ага адашуу саждасы важип болот. Эмне экен? Биринчи аттахиятка отуруп, баягы ташаххудка отурууда аттахиятты 2 жолу кайталап окуп койсоңуз, эмне болот? Адашуу саждасы милдет болуп калат. Түшүнүктүү эле,
2 жолу кайталап койсоңуз. Неге дегенде, сиз 3-чү рекетке турушуңуз керек да, бир аттахият окугандан кийин ошол 3-чү рекетке турууну кечиктирип койдуңуз, фарзды кечиктирдиңиз. Ошондуктан милдет болуп калат. Кийинки маселе. Эгер биринчи отурууда аттахияттан кийин пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам салават айтса, ага адашуу саждасы важип болот. Эмне? 3 рекеттүү намаз окуп жатасыз же 4 рекеттүү намаз окуп жатасыз. Аттахиятты окудуңуз, аттахиятты окугандан кийин артына пайгамбарга салават көрөсүз. Канчалык? Аллахумма салли аля дегенчелик. Ушунчалык эле сөз кошулса, болду, адашуу саждасыны кылыш милдет болуп калат. Неге дегенде сиз кыямга турушту кечиктирдиңиз. Ошол себептен сизге адашуу саждасыны кылыш милдет болот. Себеби ал 3-чү рекетке турууну кечиктирди. Ал эми мындай кечиктирүү фарз амалды аткара ала турганчалык убакыт өткөргөн болсо, адашуу саждасы важип болот. Бул жакта фикый маселелер айтылган. Арабча түшүнгөндөр, илимге жакын адамдар карап баалап алсаңыздар болот туугандар. Кийинки маселе. Эгер адам экинчи акыркы отурууда, экинчи аттахият деген акыркы отуруу, намаздын аягында аттахият, ошол аттахиятты кайталаса, 2 жолу окуду аттахиятуллах депчи, ага адашуу саждасы важип болбойт. Неге дегенде 2 жолу кайталоо менен важип болбойт. Неге дегенде аттахияттан кийин салават окуш сүннөт. Ал сүннөттү кечиктирсеңиз, эме милдет эмес. Адашуу саждасы. Себеби бул жерде дуба жана зикир үчүн жарамдуу. Анткени намаздын аягы дубага жана зикирге жарамдуу болгондуктан адашуу саждасы милдет болбойт. Аягында 2 жолу кайталап койсоңуз. Ал эми биринчи отурууда кайталап койсоңуз, милдет болот туугандар. Чүнкү экөөнүн айырмасын билиңиздер. Ошондон фик деген, илим деген ушундай дакыйк нерсе да. Өтө тонкий болгон маселелер, же болбосо өтө мындай жатташы зарыл болгон маселелер. Ошондуктан муну жатташ керек, жаштап үйрөнүп алыш керек адамчы. Көрдүңүздөр, биринчи аттахиятты адашсаңыз, бүттү, адашуу саждасы милдет. Экинчи аттахиятты адашсаңыз, жок, адашуу саждасы милдет болбойт. Көрдүңүздөрбү? Кийинки маселе. Эгер адам биринчи аттахиятка отурууну унутуп кеткен соң, биринчи аттахиятка отурууну унутуп кеткен соң, отурбадыңыз, 3-чү рекетке туруп кеттиңиз. Бирок аттахиятка кайра кайтып отурууга жакын абалда болсо, анда ал аттахиятка кайра отурат туугандар. Сиз эмне 3-чү рекетти окуп жатат эдеңиз. Анан отуруш керек болчу да, мындай кылып, сиз эмне кылып отурбадыңыз, туруп баштадыңыз. Туруп баштаганда карайбыз эми туугандар. Мону адамдын буту болсо, мону тизеси туугандар. Ушул нерсени карайбыз. Адам тик турганда буту мындай болот, Могул жерде тизе болсо, могул жер буту. Мындайча айтканда, могул 180 градус мындай болот туугандар. Ооба, 180 градус болот. Эми караңыз. Мондай болгондо биздин азыркы тил менен туугандар 90 градус эсептейбиз туугандар. Эгерде 90 градустан ылдый болсо, отурганга жакын болуп этип барганлат. Эгерде 90 градустан жогору болсо, турганга жакын болуп этип барганлат. Ушул тизени карайбыз туугандар. Баягы белди карабайбыз да, Неге дегенде бел үз болуп тура берет ал нерсечи. Неге дегенде биздин тизебиз, ушул тизе 90 градустан жогорураак болсо, биз кыямга жакын болуп калабыз. 90 градустан ылдыйраак болсо, отурганга жакын болуп калабыз. Неге дегенде адам түз болуп, мондой болуп турганда буттары 180 градуста болот, Эми 180 градуста деген ошол туруудун өзүнүн кыясы. Ал эми буттун баары түз линейка сыяктуу түз эмес да ал, Бул эми мындай мисал катары түшүндүрүү үчүн айтылган маселе туу. Эми ошону, себеби ал эмнеге жакын болсо ошонун өкүмүн алат. Бизде шариатта өкүм бар. Лил акрабу лаху хукмул, же болбосо эмне дегенде. Жакын нерсеге анын өкүмү айтылат, Ал-карибу лил мутахаккик кал мутахаккик деген эреже бар, эмне? Ошол болуучу нерсеге жакын болгон нерсе болгондун өкүмүн ала берет дегенчи. Түшүндүңүзбү? Бул жакта да ошону айтып жатат. Эгер сен аттахиятка отурууга жакын болсоң, значит отургандай эле боло бересиң. Ал эми турганга жакын болсоң, тургандай эле боло бересиң деген сыяктуу сөз да. Бул дегени сен эгерде мондой болуп отурганга жакын болсоң, 90 градустан бул жагында болсо, мисалга эме деп кой, 80 градус деп койлу, же болбосо 87 градус деп кой. Мисалы там түшүндүрүү үчүн айтып жатабыз туугандар. Ушундай болсо, сенин отурууга жакын болгондугуңдан эмне? Аттахияттын өкүмүн, то есть важиптиктин өкүмүн аласың сен. То есть важип амалды аткарып жатасың болот. Ал эми 90 градустан жогору, мисалы 95-100 градус болуп кетти. Анда эмне? Сен эменин тургандын өкүмүн аласың. Турган бул эмне? Фарз. Бизде 3-чү рекетте кыям кылуу бул фарз. Ошол кыямды аткарып жаткандын өкүмүндө болуп каласың. Түшүндүңүзбү? Ошого эгерде сен могул жерде отурганга жакын болуп олтурсаң болот, бирок эгер турганга жакын болуп, 90 градустан биягына болуп туруп, кайра отуруп алсаң, намазың бузулат.
Эгер кайра могу нерсени аткарбасаң, неге дегенде сен могу турган кыямды таштадың, фарз амал таштап коюп, важип амалга кайтып кеттиң да. Бизде фарз амал таштап, важип амалга кайтса болбойт туугандар, Ошого ушул нерсеге көңүл бурабыз. Ушул туруп жатканда тизесиге карайбыз. Тизеси кандай болуп жатат? Бияка жакынбы же бияка жакынбы? Эгерде бул жака жакын болсо, ошонуз каралат. Ар жака жакын болсо, анысы каралат дегендейчи. Мындан тышкары кыямдын эч бир нерсеси жок болуп, кыям болуп эсептелбейт туугандар. Чүнкү отурганда отурууга жакын болсо аттахияттын эле өкүмүн ала берет, турганга жакын болсо тургандын өкүмүн ала берет деген сыяктуу сөз. Эгер адам аттахиятка отуруудан алыс болуп кыямга жакын болсо, анда ал аттахиятка кайтып отурбайт. Көңүл бурабыз. Кайра кайтып отурбайт. Эгер кайра кайтып отурбаса, ал фарз амал таштап койгон болот. Важип амал үчүн фарз амал таштаган болбойт бизде, Себеби ал кыямдагы адамга окшоп калат. Кыямга жакын болуп калат дагы, кыямда турган адам сыяктуу эле өкүм алат. Бирок ага адашуу саждасы важип болот. Неге? Себеби сен баягы намаздын кайра аткарбай койсо, бул жакта эми аткарат да. Ошол аткарбай койгондуктан, аткарган себебинен сен фарздан кайттың, бирок кийин фарзды кайра аткарып бергендиктен эмне адашуу саждасы милдет болуп калат. Себеби ал важип болгон биринчи аттахиятка отурууну таштап койду дейт. Бирок ага адашуу саждасы важип болот, себеби ал эмне важип болгон биринчи аттахиятка отурууну таштап койду. Кийинки маселе. Эгер ал кыямга жакын болгон соң кайра аттахиятка отуруп алса, туура пикир боюнча анын намазы бузулат. Жаңы жогоруда айткандай, турганга жакын болуп, кийин кайра отуруп алсаң, намазың бузулат деген сөз тууган. Себеби фарзды баштаган соң, фарз эмес амал үчүн аны таштап коюу чоң ката болуп эсептелет. Фарзды таштап коюу үчүн намазың бузулат. Кийинки маселе. Эгерде кимде ким акыркы отурууну аттахиятты унутса, бул маселеге жакшылап көңүл бурабыз туугандар. Бизде акыркы аттахиятка отуруу фарз, Эми ошол фарз амалды таштап койсоң, анын өкүмү эмне болот деген суроо келет тууган. Акыркы аттахиятты эки рекеттүү намаздын аягында экинчи рекеттен кийин окула турган намаз, шамда үчүнчү рекеттен кийинки акыркы отуруу, куптанда 4-рекеттен кийин, пешинде, асырда 4-рекеттеги аттахиятты унутуп койсоң, анын өкүмү эмне? Бул жактан китептен жазганбыз, китептен окуйлу, иншалла түшүнүктүү болот деп ойлойм, Болбосо кийин кайталап берем. Караңыздар. 4-чү аттахиятты олтурбай койду. Баягы олтуруш бизде фарз да, олтуруш керек ошол жердечи. Эми ошол олтурбай койду. Баягы аттахият калималарын айтпай койду эмес, жок, бул жакта баягы олтурбай койду кадимкидей. Эми ошол олтурбай койсо дейт. Эгерде эстегенде эстеди, то есть эмне? Бул караңыздар, 4-рекетке мындай отуруш керек болчу да. 4-рекеттин аттахиятына мындай отуруш керек болчу. Анан отурбады дагы эмне кылды? Туруп кетип калды. 5-рекетке туруп кетип калды. Тик туруп алды. Эми караңыздар. Ушул 5-рекетте Фатиха окуду. Анан Фатихадан кийин рүкү кылдыбы? Ооба, рүкү кылды. Макул, эч нерсе эмес. Рүкүдөн кийин кайра турду. Намаз бузулбайт, жакшы эле. Анан кайра турду. Кайра тургандан кийин эми саждага барыш керек болчу Сажда кылыш керек. Эми ошол саждага барганга чейин эстеди. Саждага барганга чейин эстесе, анда мындай. Эгерде эстегенде али саждага бара элек болсо, кайра отурат. Кайра отуруп аттахият окуйт. Бул учурда намаз бузулбайт. Бирок фарз отуруу кечиккендиктен адашуу саждасы кылат. Адашуу саждасын кылат, саждата саху кылат. Адашуу саждасын кылат. Чүнкү эле кайра кайталайбыз. Эң акыркы отуруш, кадимгидей эле отуруу. Аттахиятты ташаххудты айтып жатабыз, Ошол аттахиятка, ташаххудка олтурбай койсо, 5-рекетке туруп кетти, же болбосо багымдатта 3-рекетке туруп алды, же болбосо шамда 4-рекетке туруп алды. Эми тургандан кийин Фатиха окуп жаткан эстесе, кайра отурат. Фатиха окугандан кийин рүкүгө барып эстеп келсе, кайрадан отурат, аттахият окуп, адашуу сажда кылып берип, намазын бүтүрүп кое берет. Ал эми жок, Фатиха окуду, сүрөнү рүкү кылгандан кийин сажданы кылгандан кийин эстеп кетсе, азыркы биз айткан өкүмгө түшпөй калат. Азыр бул бираздан кийин айтабыз бул өкүмүн, Түшүндүңбү? Ошол 5-рекеттин же болбосо кийинки баягы ашыкча болгон рекеттин саждасыны кылганга чейин кайра келип аттахиятка отурса, намазын бүтүрсө болот туугандар. Кийинкиси, эгерде саждага барып башын көтөрүп койсо, то есть кийинки рекеттин саждасын кылып салды. Турду, Фатиха окуду, рүкү кылды, сажда кылып салды. Анда намазы бузулат бул адамдын. Фарз намазы жарабай калат. Көрдүңүздөрбү? Неге дегенде, акыркы аттахиятка отуруш фарз болчу да, ошол фарзды таштап койду бул адам. Ошону таштагандыгы үчүн намаз бузулуп калат. Себеби ал 5-рекетти баштап койду. 5-рекетти баштап койду дегени
Ошол ашыкча аракетти баштап койду. 2 рекеттин намазынын 3-чү рекетин баштап койду. 3 рекеттин намазынын 4-чү рекетин баштап койду. 4 рекеттин намазынын 5-чи рекетин баштап койду. Бул жакта 5-чи деп айтты, мисал катары айтты да. Бул учурда анын намазы фарз болбой калат, нафилге айланып кетет. Көрдүңүздөрбү? Фарз болуп эсепке алынбайдан нафилге айланып кетет. Эгерде намаз нафилге айланып кетсе, 2 рекеттен кийин отурбай койсо, намазы бузулбайт. 2 рекеттен кийин отурбай койсо, намаз бузулбайт. Так рекет менен нафил бүтпөйт. Мындайча айтканда, 3 рекет нафил окусаңыз жарабайт. 5 рекет нафил окусаңыз жарабайт. 7 рекет нафил окусаңыз жарабайт. Эмне? Нафилдер жуп болуш керек. 2 рекет, 4 рекет, 6 рекет, 8 рекет, 10 рекет ушундай нафил болуш керек. Ал эми жуп жарабай калат, Ошондуктан могул жерде азыркы айткан мисалда 5 рекет болсо, жарабай калат. Эмне кыласың? 6-чы рекет кылып туруп, анан бүтүрөсүң да. Туурабы туугандар? Түшүндүрбү? Так рекет менен нафил бүтпөйт. Ошондуктан 5ти толуктоо үчүн дагы бир рекет кошуп, 6 рекет кылып бүтүргөнү жакшы. 6 рекет кылып бүтүргөн жакшы. Эгер кошпой койсо да милдет эмес. То есть эгер кошпой коюп кайра келип отуруп, адашу саждасын кылып бүтүрсө 4 рекет нафилге эти баргандар, Себеби фарз намаз бузулуп калган соң аны сажда толуктай албайт. Фарз амал же болбосо фарз нерсе намаздын ичинде бузулса, аны эмне экен адашу саждасы толуктай албайт. Кийинки маселе. Ушул маселе бир аз узунураак. Ушуга көңүл бурабыз туугандар. Эгер кимдир бирөө 4-чү рекетте отуруп, бирок бул биринчи отуруу деп ойлоп туруп кетсе, анда кайра отуруп салам берип намазын бүтүрөт. Жаңыдай сажда кайра отуруп намазын бүтүрөт, Себеби бир рекетте жетпеген иш баш тартууга жарактуу. Бир рекетке жетпеген иш баш тартууга жарактуу. То есть эмне? 5-чи рекетке туруп кетти, анан руку кылды, руку кылса деле кайра келип отуруп бүтүрүп койсо боло берет. Баягы сажда кылганга чейин да, Сажда кылганга чейин кайра келип отуруп бүтүрүп койсо болот туугандар. Ал эми туруп турган абалда салам берүү шариатка туура келбегенден кайра отуруп салам берилет туугандар. Бизде могу сен 5-чи рекетке туруп алдың, эми ушул жерде эле туруп салам берип намаз бүтүрөм десең жарабайбы? Жок, жарабайт. Кайра отуруп салам беришиң керек. Эгер ал 5-чи рекетке сажда кылса, анда анын фарзы толук болот туугандар. Анын фарзы толук болот. Толук болот дегени баягы адашу саждасын кылып берет, Анткени ал саламдын сөзүн гана өткөрүп жиберди. Бул адам 4 рекет окугандан кийин салам бериш керек болчу, намаздан өзүнүн калоосу менен чыгыш керек болчу. Эми ошол өзүнүн калоосу менен чыгыш бир азга кечигип кетти да, фарзы аткарды, бирок кечиктирип аткарды. Ошол кечиктирип атканы үчүн адашу саждасын кылып берет, бирок намазы толук эле бузулбайт, Анткени ал саламдын сөзүн гана өткөрүп жиберди, ал болсо фарз эмес. Намаздын сөзү фарз эмес, намаздан чыгуу фарз. Бирок бул учурда ал 6-чы рекетти кошуп нафил кылып бүтүрөт. То есть эмне? Дагы бир рекет кошуп нафил кылып бүтүрүп берет. Анткени жалгыз бир рекет нафил намазга жарабайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам так сандагы жалгыз рекет намазга тыюу салган. Бул нафил намаз фарздан кийинки кадимки сүннөттүн ордуна өтпөйт. Мисалга, пешинди 6 рекет окуп салдыңыз. Жаңыдай акыркы аттаятка отуруу менен туугандар, шарты акыркы аттаятка отуруш керек. Акыркы аттаятка отуруу менен 6 рекет кылып койсоңуз, акырындагы 2 рекетиңиз нафилге эсептелинет, бирок пешиндин сүннөтүгө өтпөйт, жарабайт. Ошондой эле куптанды 6 рекет окуп салыңыз. Куптандан кийинки 2 рекеттин ордуга өтөбү? Жок, жарабайт. Кайра баштан 2 рекет окуп бересиз. Анткени сүннөт намаз өзүнчө ниет жана өзүнчө башталган ихрам менен окулат. Анткени сүннөт намазга өзүнчө ниет керек, өзүнчө такбир тахрима керек, Бул учурда саждата сахуда кылынат, сажда саху кылып беребиз. Нафил намаз сүннөткө ылайык болбой калгандыгы үчүн. Неге? Нафил намаз сүннөткө ылайыктуу болбой калган. То есть эмне? Ниети жана такбир тахримасы жаңы болбой калган үчүн. Кийинки маселе. Эгер кимдир бирөө 2 рекет нафил намаз окуп, 2 рекет нафил намаз окуп жатып жаңылышса, жана адашу саждасын кылса, анда бул 2 рекетке кошумча 2 рекет кошсо болбойт туугандар. То есть эмне? Бизде нафил намаздар бар. Нафил намаздары мисалы мындай туугандар. Сен башында 2 рекет баштадың. Ниет кылдың, Аллаху акбар деп 2 рекет нафил намаз баштадың. Анан кийин аттахиятка отурдуң. Аттахиятка отургандан кийин эмне кылдык туугандар? Кой, мен 2 рекет аз болуп жатат, дагы 2 рекет кошуп 4 рекет кылып эле нафил окуй берейин десеңиз болобу? Ооба, болот туугандар. Сөзсүз түрдө 2 рекет баштагандан кийин 2 рекет кылып бүтүргөн милдеттүү эмес. Бирок ошентип бүтүргөн жакшы. Бул сооптуу нерсе. Бирок биз илим катары айтып жатабыз, фык катары айтып жатабыз, 2 рекетке дагы 2 рекет кошуп бүтүрүп берсе болот туугандар. Бирок сиз 2 рекетке ниет кылдыңыз дагы, 2 рекетти адашып кетип, ошол 2 рекеттин аягында аттахиятка отурганда адашу саждасын кылдыңыз. Анан буга дагы 2 рекет кошуп окуп берейин десеңиз болобу? Жок. Мына 2 рекет уже кошсоңуз болбой калат. Неге дегенде сиз могул жерде адаштыңыз. Адашу саждасын кылгандан кийин
ага кайра 2 рекат нафил кылсаңыз жараба кылат ушунда. Түшүнүктүрбү? Неге дегенде адашуу саждасы намаздын эң аягында болушу милдет болгон амалдардан болгондуктан. Себеби эгер кошумча кылса, сажда намаздын ортосунда болуп калган болот. То есть эмне адашуу саждасы намаздын ортосунда болуп калган болот дагы, бул болсо намазды бузат. Бирок ошол эле тахрима менен башкача айтканда жаңы ниет кылбастан бул намазды нафил катары улап кетсе жарактуу болот, адашпаса. Адашпаса жарактуу болот. Жана ал кайра саждату ас-саху кылат, бул туурараак пикир. Кээ бир алымдар айтуусу боюнча милдет эмес деген алымдар бар. Кийинки маселе. Эгер кимдир бирөө адашуу саждасы милдет болгон абалда салам берип, ага башка бирөө адашуу саждасын аткарганга чейин уюса, бирөөгө адашуу саждасы милдет болуп калды. Эми ошол адам адашуу саждасына салам берди. Ассаламу алейкум деди да саждага кете элек. Ошого чейин адам кошулуп калды да. Бир адам келип, ошол адамга кошулуп калды. Эгер имам саламдан кийин сажда кылса, анын артынан уюучунун намазы жарактуу болот. Эгер имам сажда кылбаса, намазын бүтүрүп салса, анын намазына уюучунун намазы жараксыз болот. Себеби салам берүүнүн өзү намаздан чыгарууч амал болуп эсептелет. Мисалы да тууганда, караңыздар. Мындай айтабыз. Жамаат менен же болбосо бир адам намаз окуп жатат дейт. Анан адашуу саждасы милдет болуп калды ал адамгачы. Адашып кетти, мисалы, биринчи, экинчи рекетте. Анан намаздын аягында сажда берем деп ниет кылды эди. Намаздын аягында сажда кылам деп ниет кылды эди. Сажда кылды, сажда кылды дейм да, салам берди. Салам бергенден кийин адашуу саждасыга эки жолу саждага барбады. То есть эки жолу сажда кылбады. Эми бир адам ол сажда кылгандан кийин келип кошулду да, салам бергенден кийин келип кошулду. Ассаламу алейкум дегенден кийин бир адам келип Аллаху акбар деп имамга уюду. Эми ошол адам эки жолу сажда кылса, берки уюган адамдын уюганы дурус болуп кетет. Ал эми сажда кылбаса бүттү. Беркинин намазы бузулуп калат. Бул адам кайра окуп берет. Неге дегенде адашуу саждасын кылбай койду да ошол себептен, Түшүнүктүү эле маселе? Бир аз оорураак турат, түшүнөм. Неге дегенде бул фикий маселе, Кийинки маселе. Эгер бирөө жаңылышып, бирок намазды токтотуу ниети менен салам берсе, анын бул ниети жараксыз болот. Ал эми баштапкы такбир тахрима күчүндө кала берет. Кайра кайталайбыз. Эгер бирөө жаңылышып, бирок намазды токтотуу ниети менен салам берсе, бирөө эмне кылды? Намаз токтотуп, салам алейкум чоң намаз бузулуп калды деп намазды токтотту. Анын бул ниети жараксыз болот. Ал эми баштапкы такбир тахрима күчүндө кала берет. Адашуу саждасын кылат. Анткени бул салам намаздан чыгаруучу болбойт. Жана анын ниети да шариаттагы жол менен эмес болгондуктан жараксыз эсептелет. То есть эмне, мен намазымды бузайын деди дагы эмне кылды? Ассаламу алейкум, отурат экен, аттахиятта отурат экен. Ассаламу алейкум деп салам берди да, анан караса, жок, мен адашуу саждасын кылсам толук болот экен деп адашуу саждасын кылды да улам кетти. Намаз жарактуубу? Жарактуу туугандар. Неге дегенде баягы салам бергени бул адам намаздан чыгарып койбойт. Кийинки маселе. Эгер кимдир бирөө салам берерде адашуу саждасы же акыркы аттахият калганын билип туруп салам берсе, анда бул салам атайлап кылынган болот жана намаздан чыгарат туугандар. То есть намаз жараксыз болот. Намазы бүтүп калат ужечи. Бирок бул намаз бузулбайт. Намазы бузулбайт качанга чейин көкүрөгү же болбосо ошол намазды бузуучу бир амалдарды кылмайынча. Анткени фарздардын баары аткарылгандыктан. Адашуу саждасы милдет. Бирок кылбай койду. Намаз жарактуубу? Жарактуу. Кайра окуп бериш керек? Кайра окуп бериш керек. Эгер окубай койсо, жарактуу эле иншалла, Неге дегенде баары фарздарды аткарды. Ал эми важиптерди калтыргандыктан кемчилик менен бүткөн болуп, ага адашуу саждасы милдет. Адашуу саждасы милдет. Эгер адам мечитте эле болсо, кыбла тарапка карап турган болсо, то есть көкүрөгү кыбладан бузулуп кете элек, бурулуп кете элек болсо, анда эмне экен, адашуу саждасын кылат. Бул салам берип алды да, салам берди да, намазды бүтүрдүм деп ойлоп намаздан чыгып кетейин десе, кайрасы эле ойлосо, адашуу саждасы милдет. Эмне кылат? Эки жолу салам берет, эки жолу адашуу саждасын кылат дагы. Кайрадан отурган абалда аттахият окуп, салават окуп, дуа кылып намазын бүтүрүп койсо болот туугандар, салам бергенден кийин деле. Бирок шарты менен, баягы салам бергенден кийин намазды бузуучу амал кылбаш керек, сүйлөбөш керек, көкүрөгү кыбладан бурулбаш керек, авраты ачылып калбаш керек жана башка дегендейчи. Бул фикхдагы истихсан боюнча. Фикхта истихсан деген маселе бар. Ошол боюнча. Себеби мечиттин баары бир жер катар кылат. То есть мажлис бир болгондуктан ушундай амалдар кылса болот деп алымдарыбыз айтат. Кийинки маселе. Эгер адам ачык талаада болсо, жана артындагы оң же сол тарабындагы саптардан алыстап кетпеген болсо, анда кайта келип сажда кылат. Себеби бул жер мечит сыяктуу өкүмдү алат. Сиз мечитте эмессиз.
Эмне кылдыңыз? Салам алейкум рахматуллах, салам алейкум рахматуллах деп салам бердиңиз дагы. Намазым бүттү деп ойлодуңуз. Анан кийин алдыңызда бир катар бар экен. Алдыңызга карап кичине жылдыңыз. Же болбосо оң жакка карап же сол жакка карап жылдыңыз. Эми сиз мечитте эмес болгондугуңуздан эгер мечиттен чыгып кетсеңиз бүтүн намазың бузулат дейт, баягы кайра келип улантырып кете албайсыз. Ал эми мечиттен эмес, мындай талаада ээн жерде окуп жатасыз. Алдыңызда бир катардан алдыга өтүп кетсеңиз, же болбосо могу жакта саптан чыгып кете турган болсоңуз, анда эмне болуп калат? Намазды кайра улантыра албайсыз да. Ал эми жаңыдай, алдыңызда бир катар жылган. Сен салам бердиңиз, салам бергенден кийин кичине алга жылдыңыз бирок жылганда жаңы намазды буза турган амалдарды кылбастан. Ошондой кылып жылсаңыз, намазды улантырып кетсеңиз болот. Улантырып кетсеңиз деген адаш саждасын кылып туруп, кайрадан улантырып кетсеңиз боло берет. Эгерде ал алды тарапка өтүп кетсе, анда тууралаак пикир боюнча анын сажда кылган жери же анын алдындагы нерсе сутра эске алынып, эгер сутрасы болгон болсо, ошол нерсе эске алынат. То есть эмне бузулуп калат деген сөз тууганда. Кайрадан улантырып кете албайт деген сөз. Кайрадан улантырып кете албайт деген сөз. Бул жактан маселе толтур экен го, 21 чейин экен. 1, 2, 3, 4. Могунда окуп коелу, анан суроо жооп кылалы иншалла. Фарзды рүкүн кечиктирүү. Намазда баягы фарздарды айттым, бизге тиешелүү болгон ошолорду кечиктирсеңиз эмне болот ошол боюнча. Эгер кимдир бирөө биринчи рекеттеги сажданы намаздын аягына чейин кечиктирсе, эмне биринчи рекетте 2 жолу сажда кылыш керек экен. Ошол 2 жолу сажда кылбай бир жолу эле сажда кылдыңыз да. Ошол бирөөсүнү экинчисине кылып беришиңиз керек. Ошону кылбадыңыз. Тээ кечиктире бердиңиз. Эмне кылабыз? Анан акыркы 4-нчү рекетте же 2-нчи рекетте же 3-нчү рекетте 3 жолу сажда кылып бердиңиз. Намазыңыз жарактугу? Жарактуу. Бирок адашуу саждасыны кылып бересиз онда. Ушул фарзды кечиктирүү, рүкүндү кечиктирүү деген ушул мааниде. Бул маселе бир аз көбүрөөк экен. Иншалла муну кийинкиге калтырайлы туугандар. Буюрса, кийинки сабагыбыз эмеде болот. 6-сы күнү болот, 6-сы күнү, пандемик күнү Кыргызстан сааты боюнча 6-да уланат. Иншалла ошол жактан эме кылабыз. Улантып, сабакты бүтүрөбүз туугандар. Азыр суроо жооп кылайлы. Кимде ошол адашуу саждасына тиешелүү болгон суроолор болсо, же болбосо зарыл болгон суроолор болсо айтсаңдар болот. Телеграмдан катышкандар кол көтөрөсүздөр. Google Meet'ten катышкандар микрофондорун ачып айтсаңдар болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кандайсыз? Ва алейкум ассалам рахматуллахи. Устаз, Жакшы, рахмат. менде азыр эле бешим окуганда ушундай болду да. Адашуу саждасын кылыш важип болду, бирок ошол адашуу саждасын азыр аягында кылам деп, аттахиятыдан кийин кылам деп кылбай туруп кеттим. Ошол ойдон туруп кеттим да, эмне болот эми? Кандай кылам? Намазды кайтара окуп бересиз. Аллах разы болсун. Ассаламу устаз, эме сабактар көчөкү сакталдыбы? Мен просто конспектлеп алайын дегем да. Сабактар сакталды, кече жиберип койдук го. Каягына жиберилди? Группага элеби? Ооба, Ханафи ордосуна жибер. Рахмат. Кийингиси. Дагы бир суроо. Сиздерде эме канал, YouTube канал бар дедиңиз го, ошол жакта сабактар бар деп. Мен бирок кече YouTubeга жазып сиздерди таба албадым да. Ссылкаңыздарды группага таштап койсоңуздар болобу ошол жака, Telegram каналга? Telegram каналда бар, эгер издесеңиздер чыгат. Мен кече сабакты жибердим, ошол сабак ошол биздин каналда, YouTube канал, ошол биздин YouTube канал, Ханафи ордосу деген YouTube канал. Ошол жакта сабактар бар, ошол жактан кылсаңыз болот. Азыр бул жакта суроо бар экен. Устаз, могу сайтты жөнөтүп койсоңуздар. Адашуу саждасын аттахиятка чейин кылабызбы же аттахият айтып, салам айтып, анан сажда кылабызбы дейт. Биз кече айтканбыз, макул, ошондой болсо дагы бүгүн дагы кайталайлы. Адашуу саждасын аттахиятты окуйбуз, намаздын аягында аттахиятты окуйбуз. Анан оң жака салам беребиз, анан 2 жолу сажда кылабыз. Анан кайра отуруп аттахият окуйбуз, салават окуйбуз, анан дуа кылып, анан салам берип намаз бүтүрөбүз. Ушундай жол, адашуу саждасы ушинтип кылынат. Кийинки суроо. Башында ниет кылып, жай намаздан чыгып, кайра баштан ниет менен укса болобу? Башында ниет кылып, жай намаздан чыгып, кайра баштан ниет менен укса болобу? Суроо бир аз түшүнүксүз болуп жатат мага. Намазды 2 жолу кайра окууну айтып жатат окшойсуз, Эгерде 2 жолу кайра окууну айтып жатсаңыз, анда кылган жакшы эмес туугандар. Бизде
Farz namazga niyet kılbasa başka namaz okumanız kelсе, nafil namaz niyet kılınız, Ошондой кылып окусаңыз болот. Башкасы. Assalomu alaykum. Telegram'da ulaşsanız bolot. Устаз, могу акыркы 7-де айтып атат го, тиги сажда боюнчачы, ошондо сажда деген фарзда, анан бир сажданы унутуп калсаң, кайра эме адашуу саждасын кылса болобу? Менде ушундай болот. Бул жерде унутуп калды деген жок да, эмне деди? Кийин акыркы рекетте кайра кылды да, бирок кечиктирди. Күндү кечиктирди. Кылып бердик бирокга, кылып бергендиги себебинен намазы толук болот, фарздарды толук аткарган болот, бирок ошол кечиктиргендиги үчүн адашуу саждасын кылып берет. Бул жерде жаштап окуйбуз, ошондуктан бул фыкый сабактар, илимий китеп болгондон көңүл буруңуздар. Эгер кимдир бирөө биринчи рекеттеги сажданы, эки сажда болсун, мейли бир сажда болсун, ошону кечиктирди. Экинчи рекетке, үчүнчү рекетке же төртүнчү рекетке кечиктирди. Анан намаздын аягына чейин кечиктирсе деген, намаздын аягында кайра кылды деген сөз да, Кайра кылып берсе, ага адашуу саждасы милдет болуп калат. Аны кылбай койсо намаз бузулуп калат. Кылды бул жакта. Кечиктирсе деген, ошол кечиктирип кылып берди деген сөз, Көңүл бурабыз. Рахмат. Ошол Айсыл эже жана эме деп атат да, устазчы 3 жолу кылат деп атат да, 2 жолу сажда кылабыз го биз обычночу. Ошондой 3 жолу сажда кылып берет. Азыр. Farz namazı kantip okuyup bir sürönü okuyum dep unutup kalsa emne bolot dedi. Farz namazdı jönөкөй namazlar var go. Bagımnat namazı, peşin asır şam kuttan kандай okunsa kudum ошондой кылып okup beresiz. Сүннөттөрдү окубайсыз, намаздын аягында зикирлерди кылбасаңыз да болот, кылып койсоңуз да эң сооптуу. Сүннөттөрдү окубайсыз, болгону ниет кылганда ошол каза деп ниет кыласыз. Кайсы намаздын каза болгону ошону ниет кылып бересиз. Анан bir süreni okuyayım da unutup kalsa ne olur? Bir süreni okuyayım da unutup kalsanız başka süreni okup berseniz bolot. Eğer de zam süre katarı başka sürenin da okuy alбай hiç nerse okuy alбай kalsanız namazın ayağında adashu sajdasını kılıp beresiz. Telegram'dagilar. Assalomu alaykum agay. Wa alaykum assalam. Men акыркы күндөрү экинчи рекетке саждага барганымды унутуп калып эле, үчүнчү жолу да саждага барып алып атам да, анан акырыда жаңылуу саждасын кылсам, медреседе окуган кызым кайрадан окуп беришиңиз керек дейт да, ушуну толуктап айтып бериңизчи. Siz 3 жолу сажда кылып бересизби ошондо? Ооба, экинчи рекетке сажда кылганымды унутуп калып эле, үчүнчү жолдары сажда кылып алыпмын да, үчүнчү, төртүнчү жолу кайталанып калды. Анан мен дайым эле жаңылуу саждасын кылып коем да аягында, анан кызым жок, андай кылбаңыз, башкадан окуп бериңиз, бузулуп калды намазыңыз дейт да. Жок, намаз бузулбайт, Siz ашыкча сажда кылып берген себебинен адашуу саждасын кылып бүтүрсөңүз намазыңыз туура болот. Эгерде атайлап кылган болсоңуз, анда кайра башынан окуп берет эдиңиз. Сиз кокустан болгондуктан эмне болот? Кайра башынан окубайсыз. Бирок кайра кайталоону сактаныңыз, эмне кыласыз? Адашуу саждасын кылып бересиз. Неге дегенде бул жакта сиз фарзды гана кечиктирдиңиз, Фарзды гана кечиктиргендиктен намаз бузулбайт анда. Жай намаз үстүндө намаздын ниетин айтабыз го дейт. Жай намаз, кечиресиз. Мага жай деген баягы кандай намаз экенин. Жай намаз экөөнү кошо жазсаңыз жай намаз. Ошондо намазды баштабай балага алаксып кайра ниет менен баштап окуган туурабы? Ооба, жай намаздан чыккандан кийин балаңыз менен алаксып же башка бир нерсе менен арек болгондон кийин кайрадан ниет кылып улантырсаңыз болот тугандар. Сөзсүз түрдө баягы жай намаздын үстүгө чыккандан кийин эч нерсе кылса болбойт деген сөз жок, Сүннөт намазда адашуу болсо, кайрадан окуу же сажда кылып бербей эле окуп койсо болобу? Сүннөт намазда адашуу болсо, кайрадан окуу же сажда кылып бербей эле окуп койсо болобу дейт. Эгер адашуу болсо, адашууну карайбыз, сажда милдет боло турган адашуу болсо, адашуу саждасын кылып бересиз. Эгерде кылбай койгон болсоңуз, анда кайрадан окуп бересиз. Кайра окуп бериш милдеттүү болуп калат. Farz namazda эле адашуу саждасы кылынат. Жок, биз кече айтканбыз, адашуу саждасы нафил намаздарда, фарз намаздарда, каза намаздарда бардык жерде болот, Бардыга бирдей тугандар. Ошондуктан жаштап көңүл бурабыз. Мен Жөпүрет. Устазым, мен пешинде окуп атканда ортого 2 рекет окугандан кийин атахият окуйсуз го. Ошондо атахият окугандан салават окуп мындай эстеп кетип турушкек болчу да,
ошондо кандай болуп калат деп ошону айтканым. Биз ошону могул жерде Атакаят айттык жана. Немени атакаятты окуп атып, уже салаватты кошуп окуп атып баштай бердим да, ошондо кандай болуп калат, кайра туруп эле сразу бүтүрүш керекпи же туруп эле сразу эстеп тура калыш керек, ошону айтайын дедим. Эстеп дароо туруш керек, Ошол себептен адашуу сажда кылып бересиз. Жана биз могул жерде бул маселеди айтып кеттик. Эгерде аттахият окуп жатып, аттахиятты окуп адашуу эме салаваттан кошуп жиберсе, кечиктирсе деп, мынакей, ага адашуу саждасы важип болот. Эгерде биринчи отурууда аттахияттан кийин пайгамбарга салават айтса, салаватты жаңында Аллахума салли аля деп айтканчалык, ушунчалык айтса, ага адашуу саждасы важип болот. Сиздин маселеңиз ушул жер. Китептер иншалла китеп кайра кайталап окуганга аракет кылыңыздар. Иншалла түшүнүктөрдү аласыздар, Анан неме адаштык. Анан неме атакат окуп, бечага салам берип, кара атакат мындай да. Фатиханы окуп атып, бираз турамыз айтып алып, ойтап кайра турса болбойт экен. Мисалы бир же бисмилла рахман рахим дегенде, же ошону турамыз айтып алсаң, бир окуп аткан бир сөзүн турамыз айтып алып эле кайра турласап айтса болбойбу, ошону айтайын дедим эле. Болот, тууралап айтса болот. Негизи жакшы окуган адам аракет кылыш керек, ошо көнүгүш керек, кайра адаш берген болбойт. Анан эгер окустан кээде бир себептерден туура эмес окуп айтып аласың аяктардычы, ошондуктан ошол аякты тууралап окуп кетсеңиз болот. Ошо көбүнчө ошо созо турган жерде бираз кечиктирип, мындай 2 ракат, 4 ракат бар да, ошону бираз чочуп, шашып кетип убакында случайно да эме. Ошо турлаган кандай болот экен деп кайра тура окуйм да. Анда санда кээде саждасын кылбай ал нерсе менен, Бизде караңыздар, кыраат маселесинде адашса, кырааттан адашса, жаңында койду эмес. Адашты, мисалга алганда, бул Бакараны окуйм деди, же болбосо Али Имранды окуйм деди, же болбосо Юсуф сүрөсүн окуйм деди дагы, адашып кетсе, ал адашып кеткендиги үчүн адашуу саждасы кылынбайт. Эгерде адашкандыгы бир узун аяттан кийин же 3 аяттан кийин болсо, тахажжуд 2 рекет болобу дейт. Тахажжуддун эң аз 2 рекет, нар жагы канча көбөйсөңүз да боло берет. Мисалга 2 рекеттен 4 рекет окусаңыз болот, же 2 кылып 10 рекет кылып окусаңыз да болот. Ушундай бөлүп 2 рекеттен окусаңыз, же 4 рекеттен окусаңыз да болот. 4 рекет бир окуйсуз, 4 рекет бир окусаңыз 8 болот. 2 жолу 4 рекеттен окусаңыз 8 болот, же 3 жолу окусаңыз 12 болот, же 5 жолу окусаңыз 20 рекет болот. Ошентип көбүрөөк окусаңыз да болот. Бизде мындай нерсе жок да, сен тахажжудда 2 гана рекет окуу, башка нерсе окуба деген нерсе жок. Көбөйтүп окусаң абро жакшы сооптуу болот. Аттахиятты айтпаңыз. Эмне боюнча? Аттахиятты адашканда кандай болуп калат? Неме аяттар кылсын адашып, ал дуада, ал салам намаз бүттү, салам берди, бирок жанагы аяттар кылсын коюп окуса болобу, эме адашпаш үчүн да, эме турлап окуш үчүн ошо дуа дейт го аны. Намаздан кийинби? Намаздан кийин салам берип бүттү, аяттар кылсын окуш керек да, ошо окуп дуа кылыш керек. Ошондо эми туура окуш үчүн, ката кылбаш үчүн коюп окуса болот дедиле да, ошо айтам. Ооба, намаздан кийин коюп карап окуса болот. Бирок жатып алган жакшы, аятты көрсө канчалык эле жатып алган жакшы. Жатта бирок туура окуш үчүн. Жатуу же. Эме устаз, кырат бул кандай? Тажвид эрежелери менен окуганбы, ошону билбейтем да. Кырат дегени кыргызча айтканда Куранды кооз үн менен жаштап окуу дегени. Ошол Куранды кантип кооз үн менен кантип жаштап окуйбуз, ошо тажвид эрежелери менен үндү кооздоп окуу менен, ошол гана. Ушул жерден туктоосуңдар, баарыңыздан Аллах разы болсун. Буюрса, эртең эмес, банденин күнү, дүйшөмбү күнү Кыргызстан сааты менен 6-да бакыр сабагыбыз болот. Баарыңыздарды сабакка чакырабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.